Көчөдө азыр жөн эле турган киши ушуйт. Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери суу кечип, белчесинен батып, муз сомкор жүрүшөт. Бир жумадан бери дарыяда тоңгон музду колдоо талкалап жатышыптыр. Бияка техника кирсе болбойбу? Бияка болот эми техника жетпеген жерлер үчүн айта салайынчы кол менен. Дарыянын суу аккан жери терең, сөөк какшаткан муздак. Кызматкерлер суу кирип кетпегендей узун өтүк кийип алган. Оор эле оңой окот жок да. Эми трактор келбеген жерге барып өзүбүз кол менен эме кылабыз. Жардам кылып ачабыз. Силер бери чыгып койгула эке, бул эме силерге чайып келип турбу балдар. Кызматкерлерди карап турган киши ичиркенет. Алардын оор жумушун түшүнүп жардамга кол сунгандар бар. 8 жана 11 жаштагы ага иниге апасы ысык кофе менен нанга май сүйкөп берип жиберген. Белгилүү себептерден улам кичинекей каармандардын бетин жаап көрсөтүүгө туура келди. Мы принесли кофе и хлеб с маслом. Потому что себеби булар ушуйт да, алар каналды тазалап жатышат. Өткөн жолкусунда бул жерде суу каптаган. Эми алдын алуу үчүн жумушчулардын күчү көп болсун деп тамак алып келдик. Муниципалдык ишкана күндүзү оор техника менен музду агызса, кечкисин нөөмөт уюштуруп иштөөдө. Бизде азыр ушу Аларча каналында 3 кооптуу жер бар. Ушул Октябрь районунан ушул туш болуп калат. Анан 1-май районунан бул көпүрөнүн асты болуп калат. Эң негизгиси кооптуу 3 жерде. Азыр ошол жерди гана басым кылып көзөмөлгө алып атабыз. Жумушчулар кокус үшүп кете турган болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай болгон жылынуучу жайды уюштурган. Азыр биз дагы кирип, абал менен таанышып көрөбүз. Эшик бар. Салам алейкум. Калайсың? Кирсек болобу? Кириңиз. Жылуу турбайбы? Салам алейкум. Жумуштар көргөндөй. Кармаганга да болбойт. Аябай ысык экен бул жакта болсо. Отундар турат. Мешти жагып, жайды жылуу кармоо үчүн куткаруучулар нөөмөттө турат экен. Алар дагы суунун агымын байкап көз салышат. Ошо том калса маалымат беребиз да. Ушул жак том калды депчи. Негизи бул жылынуучу жайга бир гана жумушчулар кирсе болобу же башка жарандар да кирип жылынса болобу? Жылынса болот, келип жылынып ысык чайдан беребиз, ошондон ичишет. Айта кетсек, 2 ай мурда 15 декабрь күнү Аларча дарыясы тоңуп, суу нугунан ашып, бир топ ыңгайсыздыктарды жараткан болчу. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.